ыраазымын деп, ушул жашоого жаралып келгениме ыраазымын деп, бүгүнкү күнгө чейин көргөн, басып өткөн күндөрүңүздү, тарткан түйшүктөрүңүздөргө ыраазымын деп, сыноодон өтүптүрмүн деп, ата бабанын арбагына ыраазы болуп, ошо көп эмгек менен жаман жашап өткөндүр бул жашоодо. Жарды жашап өткөндүр, бирок сиздин ата текти жаратып өттү. Алар сиздерди жаратып өттү. Ошо баарына ыраазы болуп, жарык күндү көрүп атканым ыраазымын деп, ушул сөздөрдү угуп атканым ыраазымын деп, ушу көктөн буйрулган кыргыз элин ойготуучу, адамзатты куткаруучу Арстан Алай сүйлөп аткан кезде, энергиялуу адам сүйлөп аткан кезде, ааламдык түшүнүк алып өтүүчү Арстан Алай сүйлөп аткан кезде энергия өтөт. Ошо Арстан Алайдын энергиясына ыраазымын деп, денеңиздерди бош кармап, операция жүрөт, таасир этет. Өткөн сабакта айттык го, бул ааламга жана ата жолунда деле бата чыгарып атпайбы? Багыт берип атат, аян кабар берип атат мындайча айтканда. Мына кыргыз жергесинен чыккан, бирин бири толуктаган кыргыз элинин жан дүйнөсү ак экен ушул. Карапайым, касиеттүү экен ушул. Эргешбей ата Алайдан чыккан Зульфия аттуу Ибрайым кызы Зульфия. Ошо адамдардын тегерегинде түйшүк тарткан адамдар болгон. Бүгүнкү күнгө чейин ошол кызматын жеңилдетип, бала чакасын багышып, азыр көптөр колунан келген бир тоголок, бир кесим наны болсо дагы, бир 100-200 сом болсо да көтөрүп барып каржылап, китептерди чыгарышып, эмгек кылган адамдарга ыраазы болуп өткөрүп берди да, ошолор бир иш кылды, ошолор бир ааламдык түйшүктү тартты. Кыргыздан чыккан көп, бирок ошол кээ бир адам дагы жазганын кичине таразаласа, чындыкка салыштырса да жакшы болот эле. Кээ бир салыштыра албаган да адамдар бар, майда жазган. Түшүнүгүңө жараша түш берилет дегендей, ошо түшүнүгүнө жараша жазып алган адамдар. Мына ошол сыяктуу эле, урматтуу улуу журтум, жакшы күнгө, жакшы кабарга, жакшылыкка ыраазы болуп, ошол кут болуп, элибизге, жерибизге, дүйнө элине, табиятка ошо энергиясы, нуру тийсин. Мына ааламдык